Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен 2022 жылы чыккан "Мен ал жакта болдум" аттуу тасманы көрөбүз. Сиздер адаттагыдай эле тасманын башында мыкты белгисин басып коюп, шашпай олтуруп көргөнгө даярданып калсаңыз баштайлы. Тасманын башында эки каарманыбыз Тобби менен Жамил бийикте жайгашкан бир үйдөн түшүп келе жатканын көрөбүз. Көрсө алар түн бир убакта чыгып алып байлардын үйүнө атайын киришип, ал жерде өздөрүнүн сырлары менен үйдүн дубалдарына "Мен ал жакта болгонмун" деген жазууну жазып эле качып кетип калышат экен. Бул жолу дагы алар Ансур деген бир байдын үйүнө жазып качып кетип калганга жетишип калышты. Бир күнү Жамил буга чейин 30 жыл сот болуп иштеген Гектор Блейк деген адамдын үйүндө талдарды кыркып иштеп калат. Анда Жамил ажатканага кирип алайын деп Гектардын үйүнө кирип, ал бай адам жана үй аябай кооз экенин байкап калды. Алардын эң эле биринчи максаты үйдөгү Wi-Fi'дин сыр сандарын алып алып, анан үйдүн кожоюну жөнүндө изилдеп, эгер ал адам жаман адам болсо үйүнө ошондой кылып жазып кетишет экен. Бир күнү Жамил үйүндө сүйгөн кызы менен сүйлөшүп жатып, сүйгөн кызы Жамилге кош кабар берип, "Менин боюмда болуп калыптыр" деп эле жакшы кабарын айтат. Анда Жамил дароо эле досу Тобиге жолукту. Тоби бул убакта жанагы Гектор Блейктин үйүнө кирүүнү максат кылып жүргөн эле. Анда Жамил "Менин сүйгөн кызымдын боюнда болуп калыптыр. Мен эми мындан кийин бул нерсеге барбаймын. Ошондуктан мен оюндан чыктым" деп эле Тобиге кабар берди. Анда Тоби досун артка кайтарганга аракет кылып, "Баланы эмне кыласың? Силер азыр жашсыңар го, алдырып салгыла" деген эле кеңешин бере баштайт. Бирок Жамил өзүнүн айткан оюнан эч эле кайтпады. Биз мындан соң Тобинин апасын көрөбүз. Ал акыл эс дарыгери болуп, кардарларынын бирин тейлеп жаткан эле. Бул убакта үйүндө YouTube'ду ачып алып Санчо Бек каналын көрүп жаткан Тоби, андан соң башка каналдардан өздөрүнүн иштери жөнүндө угуп жаткан. Көрсө булардын "Мен ал жакта болдум" деген жазуулары жөнүндө YouTube'га чыгып алардын ким экенин элдер билбей жүрүшүптүр. Бирок алардын максаты теңсиздикти жоюу жана бул дүйнөдөгү кедей кембагалдарга да көңүл бурулуш керек экенин айткысы келип жүрөт деп айтышат. Тоби бул убакта баштыкка жаза турган сырларын алып жаңы бир ишке даярданып жаткандай. Ал үйүнө келген апасы менен толук учурашпай эле жанагы Гектор Блейктин үйүнө барды. Бул убакта Гектор Блейк унаасына олтуруп алып эле бир жака жөнөп кеткен эле. Тоби анын үйүнө жакын кирип барып Wi-Fi'на кошулуп, кыймыл датчиктерин өчүрөт дагы үйүнө түз эле кирип барат. Ал жазганга ыңгайлуу жерди таап эле эми ишин баштайын десе, бир жактан үндөр чыгып, Тоби үйдүн жертөлөсүнө кирсе, ал жакта шамалдаткыч иштеп жатыптыр. Бул убакта теннис ойноп жаткан Гектордун уюлдук аппаратына белгилер келип, үйүндөгү датчиктер өчкөндүгү жөнүндө кабарланып, ал үйүнө шашылып эле жөнөп кетет. Бул убакта Тоби жертөлөдө бир түшүнүксүз сүрөттөрдү көрүп жатып, андан алыс эмес жердеги текченин астынан жарык чыгып атканын көрдү. Тоби дароо эле текчени текшерип жатса, ал эшик сымал экен. Ал текчени жылдырса, анын артында кире турган эшик бар экен. Тоби эшиктин кичинекей көз сөзүнө карап эле көргөн көзүнө ишенбей жыгылып эле жүрөгү түшүп калат. Бул убакта үйүнө жетип келген Гектор Блейк үйүнөн эч кимди таба албай, бирок илинип турган сүрөттүн бир аз кыйшайып калганын байкап калат. Бул убакта каарманыбыз да анын үйүнөн качып кеткенге жетишип калды. Жамилдин сүйгөн кызы ата-энесине өзүнүн боюнда бар экенин айтса, анын ата-энеси үйүнө кабыл албай кийим кежесин берет дагы коолап чыгышат. Анда кыз Жамил менен кошо кийимдерин алып алып мейманканалардын бирине барышса, ал жерге Тоби Жамилге жолукканын келип калыптыр. Бирок Жамил бул жолу деле Тобинин сөздөрүн такыр уккусу келген жок. Анда Тоби өзүн кармай албай, "Мен сага эмне көргөнүмдү айтып берейин" десе, Жамил аны токтотуп, "Эмне көрсөң дагы мага кызыксыз, такыр эч нерсени айтпай эле кой" деп аны кетирип жиберет. Көчөдө жини келген Тоби көп ойлонуп, эмне кылышын билбей, акыры тартип сактоочуларга коңгуроо кылып, алар эртең менен эч нерседен кабары жок олтурган Гектор Блейктин үйүнү текшергенге келип калышат. Гектор тартип сактоочуларды үйүнө киргизип, бардык нерсени текшертип, аларга "Мен силердин башчыңар Уиллымды тааныймын, ал менин досум" деп эле көңүлдөрүн бура баштайт. Бул убакта Тоби алыстан байкап турган эле. Анда тартип сактоочулар эч нерсени таппай чыгып кеткенин көрүп эле аябай жини келди. Үйүнө келип эмне кылышын билбей калган Тобиге апасы келип эле "Ашкананы жыйнабайсыңбы" деп уруша баштайт. Көрсө Тобинин атасы буга чейин эле өтүп кеткен экен. Ал Тобиге акча таштап кеткени менен апасы ага акчаны такыр эле бербей, "Сен азырынча акчаны башкара албайсың" деген эле шылтоону айта берет. Анда жини келген Тоби апасы менен урушуп кетип, "Мен эми үйдө күтпөгүн" деп эле качып кетип калды. Биз бул убакта Гектор унаасы менен дагы бир жака кетип калганын көрөбүз. Бирок ал бул жолу атайын даярданып, чоң союлун алып алып, уюлдук аппаратына белги келгенден кийин дароо эле үйүнө кайтып жөнөдү. Көрсө Тоби анын үйүнө кирип, жанагы жертөлөдөгү эшикти ачып, анын ичинен канжалап жаткан кишини көрүп, "Мен сени куткарам" деп эле өзү менен алып жөнөйт. Бирок Тоби бул убакта Гектордун үйүнө кайтып келгенин көрүп, ал кишини кайрадан алып кирет дагы өзү бир жерге бекинип калды. Үйүнө келген Гектор дароо эле жертөлөсүнө түшүп, жанагы кишини текшере баштаса, Тоби илинип турган балкылардын бирин көтөрүп эле Гекторду урайын деп эле чуркап жөнөйт. Бирок ал жердеги аккан канга тайгаланып жыгылып түшкөндөн соң Гектор колундагы союлу менен аны ошол жерде эле уктата чапты. Андан соң ал кийимин дагы жанагы союлду дагы өрттөп,
өрттөп жиберип, алардын күлүн ажатканага төгүп ошол бойдон жок кылып жиберет экен. Ошентип арадан 3 күн өтүп үйүнө кайтып келбеген Тоббини апасы ойлонуп, Аяш уулу Жамилди чакырып, анан тартип сактоочуларды да чакырып койгон экен. Анда келген тергөөчү аларды олтургузуп алып, Тобби жөнүндө маалымат ала баштады. Анын келбегенине 3 күн болгондуктан биз ага издөө салабыз. Бирок сиздер анын кандай бала экени жөнүндө мага маалымат бериңиздер деп эле сурай баштайт. Ошентип алардын сөзү көпкө уланбай тергөөчү Лойд ал жерден кетип, бир нерсени сезген Жамил жанагы Гектардын үйүнүн жанына барып эле текшере баштайт. Анын оюна бир нерсе келди Байтор Гекторго келген каттар салынган кутучаны ачып, каттардын бирин алып кайрадан эле Тоббинин үйүнө барды. Бул убакта уктап жаткан Тоббинин апасы чочуп ойгонуп эле Тобби келди окшойт деп чуркап чыкса, анын бөлмөсүндө Жамил жүргөн экен. Ал Тоббинин апасына кайрылып, сиз анын сурмайларын карадыңызбы? Балким биз бир нерсени таппай жаткандырбыз деп эле сурмайын ачса, жанагы кат жаткан болот. Көрсө Жамил атайын ушул нерсени кылгысы келип жаткан экен. Тоббинин апасы ал катты алып дароо эле тергөөчү Лойдго алып барып берсе, Лойд адамдарына кайрылса, алар Тоббинин уюлдук аппаратын текшеришип, ал акыркы жолу ошо Гектор жашаган көчө Питроводдо болгондугу белгилүү болуптур. Анда тергөөчү Лойд бир нерсени сезди Байтур адамдарын чогултуп алып дароо Гектордун үйүнө барды. Алар үйүн текшерип жатып, бир кезде жертөлөгө түшүп эле эки жакты карашып, Лойд Гектордон сиздин аялыңыз кайда десе, ал жинниканада деп жооп берет. Тергөөчү жанагы эшикти таап алып, аны аштырып ичине кирсе, ичинде эч ким жок экен. Бирок тергөөчү эшиктеги көзсө сыртынан ичин карай турганын билип, Гектордун колуна кишен салат дагы сиз камалдыңыз деп эле алып кетип калды. Бирок бир канча убакыттан кийин ага каршы эч кандай далил жок болгондуктан аны кой берип жиберишет. Муну уккан Тоббинин апасы эмне кылышын билбей аябай эле көп ойлонуп, Тоббинин бөлмөсүн оодарып жатып, ал жактан бир флеш карта таап алды. Флеш картаны ноутбукка салып, бирок анын сыр сандары болгондуктан такыр эле ача албай коет. Анда Тоббинин апасы Гектардын артынан аңдышты чечип, ал кайда барса ошол жака барып эле артынан аңдып жүрө берет. Бул убакта Гектор анын денесин ушалап берген адам менен сүйлөшүп, ал жаш бала жана көгүш экенин билет дагы аны менен сүйлөшүп эле үйүнө чакырды. Бул убакта Тоббинин апасы Гектардын үйүнүн жанында дагы деле аңдып отурган. Анда Гектор жанагы жаш бала менен сөз баштап, менин атам аябай эле каардуу киши болгон. Ал бир үйү жок адамды үйгө алып келип ага жардам берип, биз менен чогуу жашатып, анан да бир күн ал киши менен чогуу жатып алыптыр деп айтат. Көрсө Гектардын атасы дагы көгүштөрдөн экен эле. Муну билген апасы өзүн өзү союп өлтүрүп алып, Гектор бул убакта жаш бала болгондуктан көгүштөр тууралуу ага аябай жаман таасир калыптыр. Бул окуяны угуп жаткан жанындагы жаш баланын жүрөгү түшүп эле эмне кылышын билбей калат. Бир кезде Гектор Блейк ал ичип жаткан сууга бир нерсе кошуп койгон банын башы айланып, өзүн жоготуп эле ордунда тура албай калса, Гектор бир нерсеге даярдана баштады. Сыягы ал көгүштөрдү жаман көрүп, ушинтип үйүнө алып келип эле аларды жок кылат окшойт. Бирок бул бала айнектен чыгып качып кеткенге жетишип калса, сыртта аңдып турган Тоббинин апасы Элизабет аны куткарып калат. Бирок бул качып кеткен бала тартип сактоочуларга кайрылбай коет. Көрсө ада бул өлкөнүн жарандыгы жок болгондуктан тартип сактоочулардан алыс эле жүрүүнү каалайт экен. Бир күнү Гектор ага дагы бир жолу жолукканы келип, мен сага бул өлкөнүн жарандыгын алып берем. Биринчи жолугушубуз жакшы окшошпой калды окшойт деп алдап соолоп эле унаасына олтургузуп алды. Ал баланын жертөлөсүнө алып түшүп даярдап койгон бөлмөсүнө камап салып, анын уюлдук аппаратынан Тоббинин апасы Элизабетта жөнүндө маалымат ала баштайт. Гектор ушул жерде Элизабетта Тоббинин апасы экенин түшүнүп, жана Элизабетта ар дайым анын артынан аңдып жүргөнүн байкайт. Бул убакта Элизабетта Тоббинин бөлмөсүнөн таап алган флешканын сыр сандарын таап, анын ичиндеги сүрөттөрдү көрүп эле аны Жамилге көрсөтөт. Көрсө Элизабетта сүрөттөр аркылуу мен ал жерде болгонмун деген жазууну жазып жаткан өзүнүн балдары экенин түшүнүп калды. Элизабет Жамилге силер буга чейин үйлөргө кирип жүрөт экенсиңер. Менин болсо Гектор Блейктен өтө чоң күмөнүм бар. Ошондуктан анын үйүнө киргенге жардам бергениң сен болгону сыртта эле карап турасың десе, Жамил такыр эле көнбөй койду. Анткени ал менин үй бүлөм бар, балам бар, эми мен бул нерсеге эч кайтпаймын деп айтып, муну уккан Элизабет ага капа болгон бойдон кетип калат. Ал көп күндүз эле Гектор Блейк чуркаганы чыгып кетсе, анын үйүнө кирип барып, бирок эч нерсе таппай чыгайын деп калса эле Гектор ал жерге келип калыптыр. Көрсө Элизабетти билген Гектор буга чейин эле бул нерсеге даярданып койгон экен. Ал Элизабетти дагы уртокмокко алып өзүнө керектүү жерге байлап коюп, анын көзүнчө эле буга чейинки жанагы денени ушалаган баланын өлүгүн алып келет. Анда Элизабет менин балам Тоббини эмне кылдың десе, Гектор ага карап, аны өрттөп күлүм бозу ажатканага төгүп жибергенмин деп айтат. Ал мындан соң жанагы баланын дагы денесин өрттөгөнгө даярдап, аны майдалап баштап, биз мындан соң Элизабеттин дагы өздүк көйлөктөрү өрттөнүп жатканын көрөбүз. Сыягы Гектор экөөнү тең жок кылды окшойт. Ошентип арадан көп күндөр өтүп, Жамил Элизабетти үйүнөн дагы таппай, көп ойлонуп өзү дагы Гектордун үстүнөн изилдөө жүргүзөйүн деп чечти окшойт. Ал аялы менен баласын башка жака жөнөтүп, өзү бул ишке катуу кирише баштады. Анда Жамил унаасы менен Гектардын артынан ээрчип жүрүп, ал бир токойдогу белгисиз үйгө келип эле уктап жатканын көрөбүз. Анда Жамил колуна союлду алат да анын жанына жетейин деп калганда, паластан бир үн чыгып кетип, Гектор дагы ойгонуп кетип эле экөөнүн ортосунда мушташ башталып кетти. Бул Гектор Блейк дагы жөнөкөй адам эмес экен. Ал Жамилге жакшылык каршылык көрсөтүп, аны бийиктиктен дагы түшүрүп жиберип, жада калса бычагы менен анжа мынжа кескенге дагы жетишип калат. Бирок Жамил ага караганда жашыраак жана күчкө толуу
ошондо болчу. Ошондуктан Мушташта жеңип чыгып аны өтө катуу уртокмокко алып, андан соң үйдүн ары бери жагын издеп эле жанагы жашырылган бөлмөнү таап алат. Бирок бөлмөнүн ичинде Тобби эң биринчи таап алган адамдан башка адам жок экен. Анда Тобби ал кишиге мен сизди куткараммын деп аны эшикке чыгарып, тартип сактоочуларды чакырат дагы өзү ал жерден качып кетип калат. Бир кезде тергөөчү ал жерге жетип келсе, Гектор Блейкти Жамил байлап салып, анан да дубалына башындагыдай мен ал жакта болгонмун деп жазып кетип калыптыр. Я был там. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анан да кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, сабырды өтүп, бекем кармайлы.